Жалал Абад шаарындагы Кыргыз нефтегаз ишканасы өндүргөн нефтини кайра иштетүүчү завод 1996 жылы ишмердигин баштап жылына 500 000 тонна нефтини иштетүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Учурда анда жылына 130 000 тоннага чейинки нефти иштетилип, АИ-80 үлгүсүндөгү бензин, жайкы дизелдик күйүүчү май жана мазут өндүрүлөт. Анткени менен Кыргызстан ЭЭПке киргенден кийин мында өндүрүлгөн күйүүчү майлардын сапатын жакшыртуу боюнча бир топ талаптар коюлган. 2014 жылы Кыргызстан ЕС составына кошулгандан баштап бизге жаңы талаптар коюлган. Чыгарылган мунайдын, чыгарылган ГСМдин качествосын өзгөртүү, жакшыртуу талаптары коюлган. Ошонун негизинде азыр иш алып баратабыз. Бүгүнкү күндө азыркы күндө завод 3 продукция чыгарат. Алар маркасы бензин АИ-80, дизельное топливо летних марок деп коет. И мазут топочный маркасы М100 для парафинистых нефтей деп айтылат. Ошол 3 продукцияны азыркы күндө завод толук кандуу чыгарып. ЭАЭПтин талаптарын аткаруунун мөөнөтү 2023 жылдын август айында аяктайт. Анткени менен заводду модернизациялоо иши белгилүү себептерден улам мөөнөтүндө бүтпөй калуусу ыктымал. Мындан улам өкмөткө аны узартып берүү өтүнүчү келтирилген. 2023 жылдын август айына чейин бунун баардыгын кылып бүтүргөнгө план коюлган. Бизге талаптар ошондой. Ал эгерде кайсы бир ишкана ошол күнгө бүтпөсө, ал ишкананын ишин карап чыгып, бүгүнкү күндө экспортко гана чыкканга уруксат берилет. Ошол чыккан ГСМ. Бүгүнкү күндө азыр теория разработка болуп атат. Эми бунун баардыгы тез болот турган жумуштардан эмес. Негизи бир эле документация теория разработка кылыш үчүн минимум 3 айга чейин убакыт талап кылынат. Анан кийин проектирование жүрөт, по стадии ким жеңген компаниялар аныкталат. ТОнун негизинде. Анан проектированиясы өзү деле 2 жылга чейин поставка оборудования, монтаж, пусконаладочный работы бардыгы 2 жылдан кем эмеске чейин убакытка созулушу мүмкүн. Пока биз аны аныктай албай атабыз, технико-экономический обоснование пока даяр боло элек. Завод сапаттуу күйүүчү майларды чыгаруу үчүн техникалык жаңылоодон өтүшү зарыл. Ал үчүн болжолдуу $120 миллион сарпталат. Буга чейин Жалал Абад облусуна жумушчу сапары менен келген вице-премьер-министр Равшан Сабиров зарыл болгон каражатты табууга өкмөт жардам бере турганын билдирген. Биз бул маселени чечүү жолун Кудай буюрса Российско-Кыргызский фонд развития бар. Ошолор менен сүйлөшүп, булардын технико-экономический обоснованиялары бардыгы даяр болсо, биз ушул акчаларды бул тарапка буралы деген ойлорубуз бар. Биз өкмөт тараптан ар тараптуу колдоо көргөзөбүз, Кудай буюрса. Келечекте биз мына Россия азыр көпчүлүк мезгилде мына стандартка туура келип калды. Биздики дагы ушу поэтапно бул нерселердин бардыгын орду менен ирети менен бул ордуна түшөт, Кудай буюрса. Жалал Абад шаарындагы Кыргыз нефтегаз өндүргөн нефтини кайра иштетүүчү завод толук модернизациядан өтсө, заводдон АИ-92, АИ-95 жана кышкы дизелдик күйүүчү майларда өндүрүлө баштайт. Аталган заводдо жыл сайын 130 000 тоннага чейин нефти иштетилет. Анын 60%га чукулу мазут катары сатууга кетет. Ал эми өндүрүлгөн күйүүчү майлар ЭЭПтин талаптарына жооп бербегендиктен азырынча өлкө аймагында гана сатылып келет.